Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatlı Müslüman bir tuğandar, bugünkü cuma günümüzde Kudayım ahiretimizge faydalı, berekeli günlerden kılsın. Ahiretimizge faydalı kılan günlerden kılsın. Elbette İslam dini adamdın ayıbın yaşarat. Ayıptı açkan, cebröөнү ak жеринен ayıptagan, бұл аябай жаман нерсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динибизде, ислам дининде ошол нерсеге багытталган. Пайғамбар алейхиссалату вассалам эч качан бирөөнүн айыбын элге алып чыгып, жарыялап, терменде кылып, кайфовать эткен эмес. Азыр биз пайгамбардын үммөтүбүз дейбиз, бирок бир бечараны айыптап, жок жерден күнөөгө жыгып, анан кийин элге ашкере кылып, эл караган бетин жер каратып, анан бияктан кумардан канабыз. Табабыз канат да, табабыз канып, жыргап, мазза кылып, тигил кыйналып, ал нерв болуп, ал байкуш сахар болот. Биз биякта акырын сырттан калып эле кейимиш болуп коесуң да ичиңден кыдыңдап, чала болду сага, ушуну көрмөксүң деп турабыз да. Шариятыбызда жалпы элдин дагы, жеке адам өзүнүн дагы кандай бир катасы болсо жашырыш керек. İnsanбыз, бардыгыбыз да ката кетти. Бир күнөө кылып алдың, жаштык кылдың, мастык кылдың. Бирок эч ким билбей калды. Алла жаап койду, жашырып койду. Досторуң деле билбей калды, ата-энең деле билбей калды, өкмөт деле билбей калды, эч ким билбей калды. Жаап жашырып койду. Аны ашкере кылба. Алла жаап койгон күнөөңдү ашкере кылба, тообо кыл, экинчи ошол күнөөнү кылбайм деп аракет кыл. Биз өзү адамдар ушундай экенбиз да, күнөө кылыш үчүн жашап жүрөбүз да бул дүйнөдө. Эгерде силер күнөө кылбаганда дейт го, Алла Таала башка бир коомдап келмек, алар күнөө кылмак, күнөө кылгандын аркасынан Кудайга тооба кылмак, ана Алла Таала алардын күнөөсүн кечирмек дейт. Ошондуктан Аллага эң жагымдуу үн ката кылып алып, күнөө кылып алып, аркасынан Кудайдан коркуп, калчылдап, титиреп, Алла менин күнөөмдү кечир деген үн Аллага жагат экен. Алла эгерде бирөө мен күнөөм жок, мен күнөө кылбайм деп өзүнө уверенный жүргөндөрдү Алла сүйбөйт экен. Мындайларды текебир дейт. Наоборот, кыргызда да айтат, ийилген башты кылыч кеспейт дейт да. Демек, Кудайга катаңдын боюнга алып, Алла күнөөмдү кечир десең, ошол адамдын үнүн Алла Таала жактырат экен, сүйөт экен. Ошондон иншалла Аллах Таала бизди ылайым ошондойлордон кылсын. Бардыгыбызда күнөө бар, күнөө толтура. Улам тооба кылабыз, улам кайталап алабыз, улам тооба кылабыз, улам кайталап алабыз. Биз ошондой экенбиз, бул жашоо ошондой. Өлгөнгө жери молдоң болобу, башкаң болобу, бүт бардыгыбыз күнөө жасайбыз. Намаз окусаң эле болду, күнөө бүттү, күнөөнүн эшиги жабылды, бүттү эмес. Ошондуктан жан таслим кылып, жан алкымга келгенге жери бул жашоо сыноо жашоо экен. Алладан жакшылык келсе да бул сыноо, Алладан бир оор бир сыноо келсе да бул сыноо. Ошондуктан иншалла эч качан баягы мактанбай, сүйүнбөй, ашыкча өзүбүзгө өзүбүз баа бербей турганыбыз оң болот экен да. Кээ адамдар ушундай да. Бир аз 1-2 жыл намаз окуп, аялы, баласы бир аз намаз окуп калса эле бүттү, жанда соседине сынтагып баштайт да. Мен үйүмө дин келди. Мен аялым да хижапта намаз окуйт. Мен балам да, кызым да хижапта намаз окуйт. Балам Куран окуйт, кызым Куран окуйт, мактанат. Муну соседим болсо өзү эле намаз окуп жүрөт, аялы дагы эле тиги шым кийип жүрөт, кызы дагы эле чачын жакшайтып жазып жүрөт деп бирөөгө сын айткандан коркойлу туугандар. Эртеңки күн, эртеңки тагдыр эч ким билбейт.
Саған не гарантия болды, сен үй бүлөңө 5-тен кирет деп, 5-ке кирет деп гарантия келди Алладан. Эч кимибизге келген жок. Алхамдулилла, шүгүр де. Кудайдан корк, ey Алла, ушул берип аткан неmatың, жакшылыгың менден бөлөк бирөөгө көчүп кетпесин дейли. Коркойлу биз. Биз мактанып мындай уверенный боло турган качан десе, амал дептерди кыяматта 10 күн 10 колдон алгандан кийин ошондо барып Алхамдулилла десе болот экен. Амал дептерди 10 колдон алганга жери, ага жери мактанганга ал эрте. Ошондуктан эч качан мен үй бүлөмө дин келип калды Алхамдулилла деп, анан бөлөк бирөөлөрдү сындабайлы. Кээ бир таксырлар бар, Фатиханы окусаң оңдо окуй албайт, анан молдолорго сын таккандар бар. Мына молдо экен, баласы минтип жүрөт, кызы минтип жүрөт. Алла, хидаят Аллахтын колунда. Алла кимге кааласа, качан кааласа, өз учуру, өз моменти келгенде 1 секундта кечиктирбейт, 1 секундта неметирбейт. Адамдын рызкысы кандай кубалап жетсе, ажал кандай кубалап жетсе, кимдин бешенесине Алла Таала рушди хидаят, тауфик жазган болсо, ошол күнү ал туура жолго келет. Ошондуктан ар кимибиз өзүбүздү оңдогонго, урматтуу мусулмандар, аракет кылайлы. Бирөөнүн айыбын ачканга кызыкпайлы. Өзүбүздүн дагы айыбыбызды ачпайлы. Бүгүнкү биздин жума баянда бөлүнгөн тема зына туурасында экен да. Зына. Адам баласын Алла Таала ажайып кылып жаратканда, бүгүнкү тема зына деген маселе. Зына деген өз эмне? Зына деген бул Курандын сөзү. Бул шарияттын тилиндеги сөз. Бул деген сөз бөлөк бир жат аял менен никесиз алакага баруу, бул зына болуп эсептелет. Көздүн зынасы болот экен. Кулактын зынасы болот. Ооздун зынасы болот. Колдун зынасы болот. Буттун зынасы болот. Анан уят жердин зынасы болот. Көздүн зынасы ошол арам нерсени карап рахат алуу. Кулактын зынасы ошондой арам нерселерди угуп рахат алуу. Ооздун зынасы ошондой арам нерселерди сүйлөп мактанып көрүнгөнгө рахат алуу. Бул ооздун зынасы. Же жаман сөздөрдү сүйлөп, бузуку сөздөрдү сүйлөп, аялдарды козуткан сөздөрдү сүйлөп, аялдарды бузган сөздөрдү сүйлөп, бул ооздун зынасы. Колдун зынасы кармоо. Буттун зынасы ошого басып баруу. Ал эми адамдын уят жери ошону биретоло чыңга чыгарат же төгүнгө чыгарат дейт. Алланын рахматы, көз менен ким зына кылса, ага жаза жок. Тобо кыл, кайт, көзүңдү алып кач дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ан-назрату сахму мин сихами иблис" деген. Ал-масмум. Бир жолу назар салуу шайтандын жүрөккө жанагынтип жанын огун ууга малып туруп жүрөккө аткан сыяктуу ушундай жүрөккө терс таасирин тийгизет деген. Бир жолу назар салуу. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ла тутби'ин назратан назра". Бир тиктедиңби көчөдө бир чоочун бир аял кишини көрүп калдың, кыз келини көрүп калдың, бир назарың түшүп калдыбы, күнөө жазылбайт. Бирок повторный кайра карадыңбы, уже күнөө кетет. Могул жерде өзүнүн апасын, аялын, кызын кызганбаган эркек жок. Бүт баарыбыз кызганабыз. Эжелерибизди, карындаштарыбызды кызганабыз, бөлөк жат эркектерден. Мындай жөн эле бирөө тийишсе, же бирөө нападение кылса, же бирөө ушундай кылса, ошондо сен кызганып баштайсың да. Бирок билесиздерби? Биз эң негизги кызгана турган нерсе бизде ошол рефлекс жок бизде. Аялыбыз жоолук салынбай көчөгө чыгат, биз реакция кылбайбыз. Ошонун өзү кызганбагандык болуп эсептелет. Аялың көчөгө джинсы шим кийип чыгат, аялың көчөгө мини юбка кийип чыгат, аялың көчөгө төшүнүн жарымы көрүнгөн көйнөктөрдү кийип чыгат, эч кандай кызганбайсың. Анан калп эле жанына бир эркек келсе, калп эле кара күчкө ары тур бери тур болуп коесуң. Дайюс бейишке кирбейт деди. Дайюс деген эмне десе, аялын, кызын кызганбаган эркек деди. Демек биз кызганбайбыз десе, биз баарыбыз айтып атабыз, кызганабыз дейбиз. Бирок кызыбыз көчөдө мини юбка кийип жүрөт. Кызыбыз
төшү ашы ачык, чачын жайып кийим кийип жүрөт. Эгерде шарияттын критерий менен карасак, ушунун өзү дайыстыкта бизге жетиштүү. Ошондуктан туугандар, катуулуктун кереги жок. Акырын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Истаусу бин нисаи хайран". Аялдарга жакшы нерсени айтып, насаат айтып оңдоп тургула. Аял деген кыйшык кабыргадан жаралган. Жөн койсоң ийрейип кете берет, түздөйм десең сындырып аласың деген. Hazreti Umar radıyallahu anh учурунда Баро ибн Малик деген сахаба болгон. Hazreti Anas ибн Маликтин бир тууганы болгон. Баро ибн Малик батыр сахаба болгон экен да, күчтүү болгон экен. Жихадта только алдыда жүргөн экен да. Бирок Hazreti Umar аскер башчыларга буйрук кылыптыр. Эч качан буну бир нерсеге бир 10 кишиге да жетекчи кылып, командир кылып шайлабагыла. Бул только рядовой болсун депчи. Анткени бул башчы кылып сайласаң, бул өзүнүн баатырлыгына салып, аскердин баарын кырып салат деген экен да. Ошондуктан кээде кээ бир адамдарды ошол анын табияты, анын кулук мүнөзүнө жараша да кээ бир нерселерде мамиле кылышка туура келет экен. Элдин бардыгы бирдей эмес. Ошондуктан туура. Ар бир адамдын ыйманы, деңгээли, түшүнүгү ошого жарашат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Нахну мааширал анбия натакаллам ала qadri uqulin nas" деген. Биз пайгамбарлар жамааты адамдардын аң сезимине, түтүмүнө, түшүнүгүнө жараша биз мамиле кылабыз деген да. Ошондуктан көп катуу кетип сындырып албайлы, жумшак коюп таза бошотуп жүрбөйлү. Аялдарыбыз дагы, балдарыбыз да. Ошондуктан дайустун өкүмүнө түшүп калуудан Аллах бизди сактасын. Кыздарыбызга, балдарыбызга, неберелерибизге Аллах аялдарыбызга иман берсин. Айтыш керек, кагылайын. Мен сени жакшы көрөм. Мен сен менен бейиште бир болгум келет. Балдарым, кыздарым, кагылайын, силерди жакшы көрөм. Келгиле, мен мечитке барып атам. Мен намаз окуп атам. Алла дейли. Алла деген адам жоолук салыныш керек экен. Аврат жерин көрсөтпөш керек экен. Сен монтип чачыңды жазып жүрсөң, мен дагы кыяматта сурак алат экем. Ата болуп туруп, эмне үчүн кызыңа жоолуң менен чачыңды жап деп айткан жоксуң деп. Ошондуктан шариятыбызда бүгүнкү тема биз немеге кайтсак, зына маселесине кайтсак, Аллах Таала Куранда зына туурасында көптөгөн аяттарды айткан. Ошонун бирөөсүндө мындай дейт: жаза. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Карасаң, зына кылган аял эркектерди аларды камчы салгыла дейт. 100 камчы урулат да. Эгерде күйөөгө тие элек кыз киши болуп, али үйлөнө элек бала болуп туруп, ошондой бир туура эмес жолго бара турган болчу болсо, шарият боюнча андай адамдарга 100 камчы урулат. وَلَا تَأْخُذْهُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Жана Аллахтын дининдеги Аллахтын өкүмүн аткарууда силер боор ачыбагыла деген. Бул күйөөгө тиелек бала менен, күйөөгө тиелек кыз менен ал үйлөнөлек баланын ортосунда ушундай алака болуп кетсе, жазасы ушундай экен. Азыр шарият өкүмү жүрбөйт. Бирок биздин ыйман деген нерсебиз бар. Биз Кудайдан коркобуз. Биз Аллага ыйман келтиребиз. Экинчи, аялы бар туруп ошондой арам жолго барса, же күйөөсү бар туруп ошондой арам жолго барса, анын бир эле жазасы бар, билесиздерби? Өлүм. Ким күйөө бар туруп күйөөнө чөп салса, ага өлүм жазасы тартылат. Кимде ким аялы бар туруп ал ошондой бузукулук жолго барса, анын жазасы өлүм, ражым дейт. Ошондуктан туугандар, биздин күнөөбүз кекиртектен. Эгерде бизге карап эметсе, кыямат кайым давно болуп кете турган, асман жер астын үстүн болуп, кыямат кайым болуп кете тургандай биздин күнөөлөрүбүз аябай көп. Алла Таала биздин күнөөлөрүбүздү жаап койду, жашырып койду. Азыр тооба кылыңыздар. Эй Аллахым, өзүң жашырдың эле. Эй Аллахым, мен өзүңө кайттым. Мындан ары мен ушу сенин намазыңды окуйын. Сен буйруган орозону кармайын. Сен буйруган дин шарият менен жашап өтөйүн деп ниетиңиздерди оңдоңуздар. Алла Таала бардыгыбыздын улуу кичүү күнөөлөрүбүздү жашырып койгон. Ушунчалык деңгээлде азыр Алла Таала биздин күнөөбүзгө бир жит берип койгондочу, азыр жер бети сасып
асман галактика сасып кетсе керек эле ушу күнөөлөрдүн жытынанчы. Ошондуктан альхамдулилла Алла Таала каталарыбызды, кемчиликтерибизди кечирип атат. Бу шариаттын өкүмү ошондой болду. Эми пайгамбардын учурунда, сахабалардын учурунда ушул өкүмдөр жүргөн. Азыр эми биз светтик өлкөлөрдөбүз. Азыр бизде закон, тартип башка. Бирок биз ыймандуу адам катары сөз жок өлүм жазасын тартыш керек болгондо, сөз жок колуңду бутуңду кесиш керек болгондо тыйылбаш керек. Адам болгондойн жашоодо мындай нерсе болбой койбойт экен. Жада калса алтын доор болгон пайгамбарыбыздын учурунда да сахабаларда ошондой окуялар болуп кеткен. Бирок бул эмне десе, бул жалпы коомдогу мусулмандардагы тартипти жөнгө салыш үчүн бул бир эреже катары. Бирок исламдын негизги максаты адамды өлтүрүү эмес, адамдын кол бутун кесүү эмес. Бул жөн гана ошол жалпы коомчулукта тартипти неметүү. Мына бул жерде бир хадисти окуйбуз, карасаңыздар. Мындай дейт. Ла яхиллу даму мриин муслимин яшхаду ан ла илаха иллаллах анни расулуллах илля би ихта саласин. السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. كتب الستة 5 rivayet kılıptır. Mınday deyit. Musulman adamga La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah dep kelime keltirgen musulman adamdın kanı hiç kaçan hiç kimge adal emes. Demek bir musulmandın kanı, canı, anın abroyu, anın namısı, bardığımızdığı kasiyetli, kadırlı Allah Teala bizde şöntüp koyun. Bir adamdı kanın, malına, canına kas kılıp ağa bir ziyan jetkizүү aram. İlla bi ihtasalas. Bирок 3 сүрөттө adamdın canın мындай чыкканда адамды өлүм жазасына тартууга шарият уруксат берет экен. 3 сүрөттө, башка сүрөттө уруксат жок экен. Биринчиси качан десе, ас-саййибу зани. Аялы бар туруп, же күйөөсү бар туруп, бузукулук жолго барган. Эмнеге мындай билесиздерби? Биз ажылыкка бардык. 2019 бекен 2017 жылы ажыга бардым. Анан Алла рахмат кылсын, бир ажыке бар эле, жакшы адам эле, өтүп кетти. 4-5 жыл болуп калды. Анан булар аяштар менен барган да, ажылыкка. Аяштар менен барган, достор менен барган. Анан булар өзүнчө сүйлөштүр да, Каабанын 3-чү этажында айланабыз дептир, тавафты. Анан баягы буту кабырып кеттир, мазол болуп кеттир, буту баса берип. Анан баягы көпчүлүк достору менен эркектер жылаң аяк, аялдар болсо бут кийим кийип алат. Анан баягы басып жүрөргөн да, муногу бутунун муногул жери кабырып мазол болуп калыптыр. Анан мазол болуп калат. Анан температура берип баштайт. Анан мен барсам эле, устаз мен ошо температура болот. 2 күндөн бери температура болот экен. Дары беребиз, болбойт. Анан уже калчылдап чыкты 3-чү күнү. Анан кийин таксиге салып алып, анан ошол жерде ажылык учурунда альхамдулилля жакшы любой нерсени бекер кылып берет. Атак азыр барып кокус больницага түшүп калсаң, бир капельницасы $200 экен. Саудовский Аравиядачы. А бирок ажылык учурундачы, баягы жылы, былтыр мурдагы жылы 114 кишини жүрөктөн операция кылган. Тяжелый операциялар болгон. Бирөөсүн акча алган эмес, ажылык учурунда болгон. Анткени күн 55 градус ысык болгондо биз жактан баргандардын көбү эметип, анан ооруп ошондой. Баягы Алла жолунда кызмат кылышат да ажыларга. Анан мен баягы ажыны больницага апардым. Больницага апарган 3 саат бир эсе чыйрыктын дейт, эшикке алып чыгам, кайра ичке кирсем, кондиционерлер укмуш дейт, чыйрыктын дейт, кайра ичке кирсем, сыртка чыгам, бир эсе суу ичем дейт, бир эсе чай ичем дейт, чуркап алып келип берип атам. Анан 2 saat 3 saattan анан кезек келди врачка. Киргенде врач көрүп эле айтты, мага айтты, сахар бар беле деди. Мен ага жер сахар экенин билбепмин. Сахар бар беле деди. Мен билбейм деп, сахарыңыз бар десем, сахарым бар дейт. Врачтын көзү момдой болуп кетти. Срочный эме чакырды, скорый келди да баян алып кетти. Барып шыр момент анализ тапшырды дагы, сразу гангрена башталыптыр деди. Гангрена деген сөөк чирийт турбайбы? Көрсө баягы байкенин сахары төмөндөп кеткен дагы, а сахар биздин жашоого, сөөккө жизнь берип турган, өмүр берип турган бул ошол биздин кан болот экен да. А сахар төмөндөп же көтөрүлүп кеткенден кийин ал өзүнүн функциясын толук аткара албай калат экен да. Кыскасы, баягы гангрена болуп жөнөптүр, рентгенге тартты дагы мага айтты, бутун кесебиз деди. Мен да коркуп калдым. Баягы байке ошо, ал байкем да акчалуу байке экен айтты.
любой акчаны айт, мен иши кылып Кыргызстанга кетейин, бар ошол жакта операция кылайын, өлсөм да ошол жакта өлөйүн деп атат. Ажы да. Анан ошентип, анан уруксат жок, мен тияк бияка чыктым. Эми Алланын тагдыры экен да, башка салаң ушуда деп койдум муфтияттагыларга айтсам. Ана айла жок. Ана эртең менен келе деп, түнкү саат 3 болгон. Эртең менен кайра саат 6да бардым. Барсам, баягы байкени уже кол койдуруп, түшүндүр, мени күтүп атыптыр, чалышты, барсам кол койдурду. Эч кандай менин доом жок, эсилчө деп кол коюп бердик. Операцияга алып кирип кетти. А мен айттым, бутун кеспей эле койгула десем, ачып көрөбүз деди. Эгерде гангрена жок болсо, биздин рентген боюнча гангрена болуп атат. Жок болсо, жакшы болсо, жөн эле операция кылып, тазалап кайра тигип коебуз деди. Эгерде гангрена болуп аткан болчусу, анда буту кесилет деди. А мейли деди, кийин кирип кетти. Кийин чыкты, бутун кесип алды. Караңыздар. Ошондо бул вирус экен да. Вирус могул жерден бутун бир пальчигин кести да, бир эле пальчигин кести. Бутун полный кескен жок, пальчигин кести. Бирок ошол жерин кеспегенде, бул бияка чапмактагы мына жактан кетмек да. Эми турмушта көптөрдү көрүп атпайсыздар, бирөөнүн колун берден кесет, бирөөнүн колун берден кесет. Анткени жанды сактап, адам аман калыш үчүн ошол гангрена болгон жерди кесип салыш керек болот. Шариатта бузукулук кылган аялды, эркекти ушул гангренага окшоштуруп атат. Гангренаны жөн койсоң, сени этеги курутуп жок кылат. А эри туруп ойноштук кылган аял эркектер, улар гангрена сымал коомду бузат дейт. Алла Таала бизди бузукулардан болуудан сактасын. Аллахым сактасын. Астагфирулла, аузу билла. Биз шайтанга айтабыз, аузу билла деп. Мындай иштерге дагы аузу билла, Алла сактасын деп айта турган нерсе туугандар. Ошондуктан турмушта ар кандай нерсе болот. Тобо кылыңыздар. Бүгүн тобо кылып, кандай улуу күнөө кылдыңарбы, кичине күнөө кылдыңарбы, бүгүн азыр ичиңерден эй Алла мени кечир деп тобо кылыңыздар, Аллах Таалам кечирет. Анткени мусулманга Алла Таала тобону парз кылган. Тобо деген эмне? Кылган күнөөнүн баарын моюнга алып, эй Алла мени кечир деп ошол кылган күнөө үчүн чын жүрөктөн өкүнсө Алла Таала кечирет. Экинчи кайтпайм деп жараткан Аллахка өзүңдүн ичиңде сөз беришиң керек. Ошон үчүн шариатта 3 түрлүү адамды өлтүрүүгө уруксат дейт. Биринчиси ким десе, ойноштук кылган, ери бар туруп, аялы бар туруп ойноштук кылгандар. Булар жанагы чирип кеткен сөөк сымал. Буну кесип алып салбаса, адамдын бүткөн тулку ой чирип жок болот. Экинчиси ан-нафси бин-нафс. Ан-нафси бин-нафс дегенде бирөөнү бирөө өлтүрүп койсо, ошондон өч алуу үчүн. Эми бул жерде мунун бардыгы самасут кылган болбойт шариатта. Самасут жок. Барып эле өзүңчө барып сот кылып эле аны бирөөнү өлтүрүп аны жазалап, андай жок. Шариатта пайгамбарыбызга айрылышкан. Пайгамбар өзүнүн шариаттын эрежеси менен азыркы биздеги сот системасы сыяктуу эле да. Мисалы үчүн азыр бирдекени кагып алсаң, бирөө менен сүзүшүп калсаң, ГАИ чакырсаң, уже катталдың дегиче балеге калдың. А катталбай, эгерде экөөң өзүңчө эле сүйлөшүп, менден кетип калды, ушу чыгашаңды 5000 сом, 10 000 сом төлөп берейин десең, ГАИге катталбайсың, нарушение кылды, аварияга түштү деп списокко да атың түшпөйт, тихо, мирно кетип каласыңар. А ГАИни бирөө көмбөй чакырып алса болду, экөөң тең атың фамилияга түшөт, кийин историяңа жазылат. Булар мурунда авария кылган, бул ушундай деп минус болот. Динде деле ошондой. Үчүнчүсү ат-тарику ли динихи ал-муфариqu lil жамаати. Өз динин таштагандар. Демек, мусулман болуп жүрүп, мусулман динин таштап, башка динге өтүп кеткендер. Көпчүлүктөр ушуну айтат экен да, ислам окумуштууларыначы, силер ислам дини тынчтыктын дини, адилеттүүлүктүн дини, ислам эч кимге зулумдук кылбайт дейсиңер. Анан келип туруп, мусулман баласы мусулманчылыгын таштап башка динге өтүп кетсе, шарият боюнча өлүм жазасы деп айтасыңар. Бул кандай? Ушундай да болобу? Адам өлүп атпайбы деп неметсе, ислам окумуштуулар жооп берет экен да. Кантип жооп берет дебейсиздерби? Мамлекеттик чыккынчыга. Кыргызстанда бир кыргыз бар дейли. Эме интернетке кирип немелерди карасаңар, ногул мен азыр кийинки учурларда ошону көрүп атам да. YouTube'да аябай сонун эме документальный эмелер, фильмдер бар да, эме агенттер жөнүндө, жана мамлекетти саткан Союздун учурунда, Брежневке чейин, Брежневтен кийинки учурда агенттер, двойной агенттер Россияга иштеп, анан тиги Франциянын пользасына же Американын пользасына иштеген ушундай бир агенттер жөнүндө окумуш немелер бар экен да.
кыргыз болуп туруп, бирок Кытайга агент болуп иштеп атат. Кыргызстандагы эң кымбат информацияны Кытайга, же Америкага, же Кыргызстандын мамилеси түз эмес бир өлкөгө маалыматты сатып атса, аны эгерде биздин органдын адамдары билип кармап кала турган болсо, апасына да көрсөтпөйт, атасына да көрсөтпөйт, баласына да көрсөтпөйт. Келеп болсо өлүгүн да бербей коет. Шариатта өлүм жазасына тартылат деген кандай десе, бул деген өзүнүн мекенин, өзүнүн жерин, өзүнүн элин, өзүнүн тилин, өзүнүн эне ата мекенин саткан адамга кандай чара колдонгон дел ошондой эле дейт да. Ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах Таалам бизди күнөөлөрдөн сактасын. Бул жердеги айтылган бул мен жалпы шариаттагы мен бир фатва берген жерим жок. Жалпы шариаттагы маселелерди айттым. Канчалык деңгээлде биздин шариаттын маселелери кылдат экендигин, так даан экендигин биле жүрөйлү. Аллахым бизди ушундай күнөөлөрдөн сактасын. Азыр убактыбыз болуп калды, негизи айтыла турган маселе көп эле.